Бүгүн 1 декабрь Жалал-Абад шаарында кичи автобустарга чыккан жүргүнчүлөр 15 сомдон төлөп баштады. Мындай чечим 15 ноябрда кабыл алынган. Токтом бүгүн күчүнө кирди. Окуучуларга мурункудай эле 5 сомдук тариф сакталды. Пенсионерлерге да 8 сом болуп мурунку баа калтырылды. Буга чейин айдоочулар жана айрым депутаттар да окуучуларга 10 сом деп көтөрүүнү сунуштаган. Бирок бул колдоо тапкан жок. Мындан улам айдоочуларга, окуучуларга урой мамиле жасоо жагы эскертилди. Эгер мектеп окуучусун албай койсо, ошол күндөн тарта айдоочу каттамдан чыгарылат. Мындан сырткары алардын ишмердүүлүгү бир аптада 2 жолу текшерүүгө алынат. Эми биз айдоочуларга агенттик тарабынан коюлуучу талаптар боюнча биринчиден эпикровкалары, машинанын сырткы ички келбети боюнча эскертүүлөрдү, талаптарды коюлду. Анан тариф боюнча эгерде окуучулар тарабынан же болбосо башка жүргүнчүлөр тарабынан келишпестик жаралып, ушундай көйгөйлөр жаралса, айдоочу менен ОСОН жетекчилери ортосунда келишим жокко чыгарылат. Ошондой талаптар коюлду. Жакында эле номер 1 мектептин тушунан 8-класстагы окуучуну айдоочу түшүрүп салган. Аны жол кирени толук бербейсиң деп урушкан. Окуучу ал күнү үйүнө түнү саат 10-до жеткени айтылат. Айдоочулардын үстүнөн нааразычылыктар менен кайрылгандар көбөйгөн. Айдоочулардын укугун коргонуп өтүрүп, келечек муулдардын укугун төлөй алган. Анан келип айтты, анан залда арка жакта отуруп алып, турайт деп, тура эмес айтты. Урматтуу айдоочулар, эгер силер бир баланын укугун тейлеп жолдон ушу 5 сом берет деп токтогой алып келип турган болсоңор, мен өзүм доказа барам ошо линияда силердин келтиргениңерчи. Айтып кой, мага да жалп ошондо. Жол кирени жогорулатуу боюнча айдоочулар 3 айдан бери ар тарапка кайрылып келишкен. Ага күйүүчү май, унаа тетиктери кескин кымбаттап, тапкан кирешесинен пайда көрбөй жатканы себеп болгон. Айдоочуларга маршруттардын тазалыгы, санитардык эрежелердин сакталышы жаатында нааразычылыктар бар. Бирок айдоочулар тескерисинче, жүргүнчүлөр коомдук унаада жүрүү этикасын сактабайт дешет. 10-15 мүнөттө жете турган жерге жеткиче мусор кылып коюшат. Эми биз мусор кылбайбыз да. Мороженанын, же конфеттин кагазын, же салфеткаларды таштайт. Анан келип алып мына уборка кылабыз. Жаш балдарын жетелеп чыгат, пирожкилерди карматып чыгат. Алиги ол кармаган жерлер дагы булганат. Эми ушу өздөрү эл өзү тазалыкты сактаса, бизди требовать этишет. Жалал-Абад шаарында маршруттук 12 линия бар. Алардын эң кыска аралыгы 9 чакырымды, ал эми эң узуну 12ден 15 чакырымды түзөт. Шаар тургундарын жана конокторун ташууга бир күндө 150 маршрут каттамга чыгат. Мындан сырткары муниципалдык автобазанын 8 автобусу да эл ташуу кызматында. Бүгүн Ош шаарында да көтөрүлгөн коомдук транспорттордун тарифи күчүнө кирди. Анда жол акы 15 сомдон 20 сомго чейин жогорулаган. Күндүзү коомдук транспорт 15 сом, кечки саат 7ден кийин 20 сом деп белгиленген. Окуучулар үчүн мурункудай эле баада жеңилдик бар. Мында да айдоочуларга бир катар талаптар коюлган. Баалардын көтөрүлүшү боюнча буга чейин 25 ноябрь күнү депутаттар кезексиз жыйынга чогулушкан. Анда ушул маршруттук каттамдагы айдоочулардын күйүүчү майдын кымбаттаганы жана ошондой эле автоунаа тетиктеринин кымбаттаганына байланыштуу бааларды көтөрүү, тарифти көтөрүү жагы сунушталган. Ошолорду эске алуу менен ушул баалар саат кечки 7ге чейин 15 сомго, ал эми кечки 7ден 9га чейин 20 сомго көтөрүлгөн. Ал эми окуучулардын арасында тарифтер ушул мурунку бойдон калган. Эскерте кетсек, 1 ноябрдан тарта Бишкек шаарында маршруттук каттамдардын жол акысы 15 сомго көтөрүлгөн. Шаардык кеңештин депутаттары мындай чечимди 10 жылдан бери жол киренин тарифи өзгөрүлбөгөнү менен негиздешкен. Бул аралыкта күйүүчү майдын, авто тетиктердин жана азык-түлүктүн баасы кымбаттаган. Кийин аймактарда да бул маселе жаралып, коомдук талкууга коюлган. Бүбүсара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.